Саламатсыздарбы, менин атым Доня, мен рэперчи болом. Биз экөөбүз бир студиядан ыр жаздырып жүргөнбүз, Эйби деп. Азыр октава болуп калды. Курал Чокоевдун студиясы болот. Ал жакта Асан Жакыпов деген агабыз иштейт. Ошол жактан ыр жаздырып жүрүп, чогуу таанышып калганбыз. Ошол жактан бири-бирибизге топ келип, байланышып жаздырабыз деп. Ошо биринчи ырыбыз айда болду. Ушундан кийин дальше иштеп баштадык. Музыкалык билим чындыгын айтканда Күрүнкеевде 1,5 жылдай окудум. Ден соолукка байланыштуу. Ал жактан чыгып кеткенге туура болду. Ырчы болуш үчүн эгер ар жагында 1%, даже 5%, 1% талант болсо дагы 99% аракет кылса, ошол ырчы болуш үчүн даже 2-3 ай деле өзүнө ишенип, өзүнүн эмесин туура алып кетсе, өзүнүн талантын 1 ай, 2 айдын ичинде деле ошонун аракетине жетет деген ойдомун да, мен өзүм оюмча. Таланты бар болуп туруп 5 жыл, 10 жыл окуп аракет кылса дагы айта албайм. Келечектеги балдарыбыздын келечеги ойлондурат, чындыгын айтканда. Эми бир баланын атасы болуп калсам деле ошону уже ойлонуп баштадым десем жаңылышпайм. Буюрса келечекте Кыргызстаныбыз жакшы өнүп аткан өлкөлөрдөн болсо, туура жолду тандаган өлкөлөр болсо, балдарыбызга, келечектеги муундарыбызга туура тарбиясын бере турган, алардын условиясын түзүп бере турган мамлекет болсо, чындыгын айтканда алмаштырыш керек да, ар жак бер жакта иштеп аткандар. Бирок жакшы азыр жаштар да келип уже аралашып эметет. Билем, бизде разный, кээде мындай даже айына $100 да таап калабыз. Кээде андан көп көңүлгө жага турганда таап калабыз. Айтыш кыйын ал жагынчы. Билем, кичинемен бери мындай самап келген жумушум бул, чындыгын айтканда. Бардык жагы эле жагат. Болгону гана жанагы аркы-берки артынан сүйлөгөн сөздөр гана жакпаса, бардык жагы эле жагат. Жолбосом, билем, ден соолугум чын болсо мен ошо көчөнүн баласы болуп кетемби деп ошондон коркчумун. Чындыгында кандайча айтсам, шок бала болчук. Миң жатсаң дагы, эрте туруп дагы аракет кыл. Болгону өзүң үчүн аракет кылган болосуң, өзүңүн ырыскың үчүн, өзүңүн наның үчүн дегендей. Ошон үчүн болгону аракетин туура, убактын туура колдонуп, алдыга гана жол аракет. Кимиңер Марссыңар, кимиңер Донисиңер деп барганда ошо до сих пор ошол суроолор мага неме тиет. Экөөбүздүн разницабыз Тимони Пумбаныкындай эле го деп айтып коебуз. Аларга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек биринчиден, бирден бир главный. Көзөмөлдө өткөргөн аркы-беркилер болсо, ошо жакшы окуган, жакшы илимдүү балдарды биздин Кыргызстанда алып калат. Марс экөөбүздүн аркы-беркибизди карап берген стилист эжебиз бар. Мээрим эже деп жардам берет. Марс экөөбүз көбүнчө өзүбүз деле ойлонуп отуруп көп нерсени чечебиз дегендей. Семейный болгондон кийин биздин убакыт саат 7-де тура экен, кеч жатсаң деле максимум 8-де. Балаң келип ойготот. Ар жак бер жак. Убакыт өзү эле мындай бөлүнүп турат да, биздики семейный адамдардыкычы.